Koçkarata şaharındagı Balдар Öspürümдөр sportluk mektebi өлкөбүздөгү алдыңкы спорттук мектептердин катарын толуктайт. Анда 408 өспүрүм балдар жана кыздар спорттун 5 олимпиадалык жана 1 улуттук түрү менен машыгышат. Мындагы жаш спортчулар үчүн машыгууга бардык шарттар түзүлгөндүгүн спорттук мектептин директору белгилейт. Контерлерибизди, жымдарыбызды бүт Кыргыз нефтегаз акчынын коому камсыздап, биздин жаш спортсмендерибизге жакшы результат чыгарыш үчүн жакшы көмөк көрсөтүп атат. Балдарыбыздын результаттары да жакшы. Кыргыз нефтегаз тарабынан мынакей биздин зал күрөш залыбызды ремонтко бүт өткөрүп берди. Азыр кыштын чилдесинде болгонун карабастан биздин отопениялар өтө ысык. Балдарга жакшы шарт түзүлдү. Бизге ушундай шарттар түзүп берген. Ар бир баланын өзүнчө разделкасы бар. Кийимдер таза уччуга кирип, кийимдерин алмаштырат. Тренировочный кийимдерин кийип чыгып кетишет. Бул жайда машыккан спортчулардын арасында эркин күрөш боюнча өткөн жылы 17 жашка чейинки атлеттер арасында дүйнө чемпиону, ошондой эле дүйнөлүк чемпионаттын коло медалынын ээси жана өспүрүмдөр арасында Кыргызстандын чемпиондору чыкты. Чемпионат бирден кийин абдан жакшы даярдыктарды өтүп атабыз. Дагыстанда сборлордо өтүп келдик. Абдан жакшы даярдыктарды көрдүк. Азыркы астыңкы мелдештерден бири чемпионат Кыргызстан келип атат дагы. Ал жошка ошол жака дагы даярдыктар өтө жакшы өтүп атат. Кудайга шүгүр, буюрса ошол чемпионатта күрөшөбүз. 8 жылдан бери эркин күрөш спорту менен катышам. U17 чемпион Кыргызстан болгом. U20 74 салмакта экинчи орунду алгам. Испания мирге катышып келгем. Буюрса U20 жакшы даярдык көрүп атабыз. Азияда эле Бишкекте өтөт, ошонун жакшы даярдыктары менен атканбыз. Өлкөбүздөгү бардык спорттук мектептерде эле бул жерде да келечегин спорт менен байланыштырган жаш спортчулар тажрыйбалуу машыктыруучулардын кол алдында машыгышат. Алардын бири Абдырашид Мамасабиров, жакында эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионун жана дүйнөлүк чемпионаттын коло медалынын ээсин тарбиялап чыгаргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу наамын алганга жетишти. Баарына чоң рахмат. Ушу бизге ушундай чоң салым кошуп, жардам берип келип аткан адамдарга чоң рахмат айтып кетем. Анан ошондой эле биздин ушул Кыргыз нефтин Нишанов Нургазы деген жигитибиз өтө эле чоң жардам берип, не только Кочкартадагы бүт ошо Жалал Абад облусу колдон келсе даже Кыргызстан боюнча өтө эле чоң жардам берип келет жаштарга особенно. Ошого чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу багытында Жалал Абад облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын жетекчилиги тарабынан облус аймагындагы балдар өспүрүмдөр спорттук мектептериндеги жаш спортчулардын окутуу машыгууларына такай көз салынып турат. Жеринен барып, ар бир спорт мектептин машыгууларыны көзөмөлгө алып барып жеринен көргөн, бул натыйжалуу экенин уже биз ынандык. Буюрса мындан кийин дагы бардык спорт мектептерди ушул окуу машыгууларыны, сабактарыны барып жеринен көрүп, көйгөйлүү маселелер болсо, биз ошолорду үстүндө иштеген аракет кылып жатабыз. Учурда бул жайда машыккан балдар спорт оюндарынын олимпиадалык түрү боюнча өтүүчү Мен чемпионун оюндарынын облустук жана республикалык этаптарына кызуу даярдыктарды көрүшүүдө. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Кочкарата шаары.